Саламатсыздарбы? Ободо жамааттык медианын эл соол берүүсү. Бүгүн биз кыз келиндер арасында ишкердикти өнүктүрүү темасына кеп кылабыз. Бул үчүн студияга аялдардын ишкердигин өнүктүрүү фондунун негиздөөчүлөрүнүн бири Айжан Жуманалиеваны чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келипсиз. Көрөрмандардын эсине салып кетсек, бүгүн Бишкекте IM Creates деген бизнес мектеби ишин баштады. Бул мектеп ошол азыр айтып кеткен фонддун уюштурган мектеби. Биринчи эле ушул иш-чара тууралуу баштайлык. Айжан айым, кандай мектеп, кимдер катышып атат? Бул эми биздин фонддун дагы бир долбоору IM Creates дегенде, бул жерде болсо жанагы аялдарга мүмкүнчүлүк берүү да. Аялдар көп эле бизде көп эле 26% аялдар болсо зачиртой бедности жашап. Андан кийин көптөрү болсо жумушу жок. Анан эң аз процент булар болсо аялдар өзүнүн ишмердүү жеке ишкердүүлүк менен алектенишет да. Ошондуктан бизде ошондой биз фонд уюштургандан бери ушундай долбоорлорду уюштуруп атабыз да. Анан азыркы бүгүнкү башталган проект IM Creates ушул дагы аялдарга ушундай ишкердүүлүктү жакшыртуу, анан кийин ар кандай мүмкүнчүлүктү берүү проектиси болот да. Бул жерде болсо бизде буга чейин бир ай мурун хакатон өтүп кеткен. Аялдар женщины в цифровом предпринимательстве, кыргызчасы аялдар санарип ишкердүүлүктө дегенчи, ошол жакта болсо ал жакта болсо бир 80ге жакын аялдар бизге катышкан. Алардын эң мындай мыктылары 3 күндүн ичинде карап, анан кийин ар кандай спикерлер менен сүйлөшүп, ар кандай мастер-класстарды өтүп, ошонун негизинде биз болсо жюри болсо 30тан ашык мындай участницаларды алдык да. Анан кийин ошолор бүгүнтөн баштап ошо жана окууну башташты. Бул буга чейинки жана хакатондун негизинде тандалып алынган айында уландысы турбайбы? Ооба, анткени хакатонго бизге бир 400дөн ашык, мен билишимче 400дөн ашык кыздар, аялдар, кыз келиндер беришкен. Анын ичинен биз болсо 80ди тандап алдык. Алар болсо 3 күндүн ичинде келип биз менен көрүштү, өзүн тааныштырышты. Анан жанагы санариптик ишкердүүлүккө, кандай ишкердүүлүктү мындай развивать эткен, кандай навыктар керек, SMM, анан кийин жана видео форматта YouTubeга кандай кылыш керек, жана рекламанан видеолорду коюш керек, анан кийин болсо жана Инстаграмда кантип өзүнүн реклама кылыш керек, ошонун баарын үйрөнүп, анан кийин ошол жакта эле ар бир биздин катышуучу ошол жака келе берип, анан кийин өзүнүн бизнесин баштап кетишти да. Көптөрдүкү өзүнүн мисалы Инстаграмда баракчалары бар болчу, көптөрдүкү мисалы көптөр болсо ютубту такыр эле билбечү да. Анан видеолорду кандай кылып каяка загружать этиш керек, анан кандай кылыш керек, анан кийин мындай цепляющий видео кандай кылыш керек, ошонун баарын үйрөнүп кетишти. Андан кийин ошонун 3 күндүн негизинде 3 күндүн результаттары менен биз болсо 30тан ашык ошо биздин катышуучуларды алып, анан ошолорду бүгүндө окутуп жатабыз да. Биз азыр угармандарга, көрөрмандарга түшүнүктүү болуш үчүн мурдагы долбоорлорду сөз айтып кетишибиз керек экенбиз. Азыр түшүнбөй калышты окшойт. Эмне хакатон, кандай бул санариптик багыт депчи. IM Creates буга чейин да бир канча ушул долбоордун негизинде иш-чаралар жүргөн. Аялдардын ишкердигин өнүктүрүү фонду, мисалы, мен билгенден ар кандай тармактагы аялдарга ушул ишкердикти кантип башташ керек, же болсо баштаган ишкердигин кантип өнүктүрүү керек багытында иштеп келишкен. Алардын негизинде мага эң мындай бир таасир калтырганы бул жаңы конуштагы мындай социалдык жактан бейкамсыз үй бүлөлөрүнүн өкүлдөрүнөн, же болсо кандай бир дагы таптакыр ушул бизнес боюнча кандай бир негиздүү, же болбосо мындай бир жок дегенде бир керектүү тажрыйбасы жок айымдарды окутканда, ошондо көп мындай ишкердиктин баштап, анан журналисттер алардын эмгектерин чыгарып чагылдырып атканын да көргөн элек. Мисалы ошол эле чучпара жасап, пельмень жасап, же болбосо дагы мисалы мүмкүнчүлүгү чектеген балдарды кароочу бир кандай бир борбор ачкан айымдарды дагы көргөн элек. Ошол буга чейин ушул сиздердин фонд ошол IM Creates долбоору жаатында деги эле ошол ишкердикти баштоо жаатында кандай долбоорлорду ишке ашырып келатат? Канчандан бери? Биздин фонд жөнүндө айтып кетсек, биз 1-сентябрда 2019 жылдын сентябрында ачылдык. Эми бир жыл эле болду. Андан баштап бир
3-4 же 5-6 проектти ишке ашырдык, азыр деле ишке ашырып атабыз. Эң биринчи проект жана сиз айтып аткан жана конуштардан аялдарды, кыз келиндерди алып аны окутуучу, бул болсо Woman Up деген биринчи проект болчу. Woman Up деген эң биринчи, ал тиги ошо 2020-жылдын январында, февралында башталып, мартта бүткөндө, ал жакта дагы биз 30тан ашык аялдарды, кыз келиндерди алып, алар конкурстун негизинде аларды алып, анан кийин ошо бир жарым айдын ичинде окутканбыз да. Ар кандай мындай направление боюнчачы, мисалы көптөрү болсо өзүнүн бизнестерин жаңы баштап келаткан, көптөрү болсо мынтип келип өздөрү ойлоп атканда ачсамбы ачпасамбы, анан кийин акчам жок, анан кийин билимим жок депчи. Алар баары чогулгандан кийин биз болсо бир жарым айдын ичинде аябай интенсивдүү окууну баштадык. Анан кийин болсо ал жактан бир бизде 16 проект ишке ашып атат, азыр иштешип атат. Ошол жакта биз болсо көптөрү мындан кийин биздин обратный связьти алсак, ошол долбоордун катышуучулары азыр биз менен иштешет. Бир 4-5 киши. Алар болсо айтышканда бизге келгенде мындай ушул проекттин эмнеси жакшы, биз мисалы болсо ошондо эле баштап аябай мындай жакшы спикерлерди алып келип, андан кийин жөн эле теория болбостон жана практиканы көрсөтүп, мисалы SMM'дес ошол жактан эле отуруп телефонуңду алып иштейсиң, жана страницаңды ачасың, анан кийин рекламаны, маркетингди жүргүзөсүң, ошонун баарын кыласың. Анан кийин болсо финансовая грамотность боюнча да ошол жактан дагы мындай аябай биздин Кыргызстанда мыкты тренерлерди алып келип, аларды болсо ошол жерден эле окутуп мынтип көрсөтүшкөндө, мисалы ошо биздин эле катышуучулар кыздар мынтип айтып, мынакей менин ушундай бизнесим бар, эмне кайка жакка кайрылсам болот, каяка өнүктүрсөм болот, эмне кылыш керек, мындай мынча акча керек, бирок акчам жок болсо, анан көптөр айтышканда бизге эң негизгиси акча деле керек, бирок акчадан негизгиси бул болсо бизге билим керек экен. Анан кийин билим, анан кийин бир финансовый капитал, андан кийин болсо жана нетворкинг деп коебуз го, мындай таанышуулар да. Анткени сен болсо билимиң деле болуп, анан кийин өзүң мынтип аракет жасабасаң, анда ошол иш боюнча кала берет. Же акчаң болуп билимиң жок болсо, же жана нетворкинг жок болсо, анда деле ишиң кала берет. Бирок ошондуктан жана билим, жана мен оюмча кыздар деле айткан мындай результатын айтсак, билим, финансовый ресурстар, андан кийин болсо жанагы нетворкинг, жана таанышуулар да. Анткени биздин эле ошо долбоордун ичинде бирөөсү болсо мындай SMM-щик таап алды, бирөөсү болсо мындай партнер таап алды, экинчиси болсо өзүнүн продукциясын ошо башка киши, ошо башка эле катышуучуга сатты да. Ошентип мындай топтор түзүлүп мындай жакшы результаттар болду да. Мисалы мен жакында эле мигрант ишкер деген долбоордун катышкан айымдар менен сүйлөшүп калдым да. Ошондо алар айтып атат, мисалы кээ бир айтат, ошол ишкердикти дейт, эгер сен баштайм деген болсоң, аябай мындай күйүп жанган бир идеяң болсо, кандайдыр бир акча капиталды топтойм же болсо табам деп күтпөй эле баштай бериш керек. Бул кандай бир тобокелчиликтерди талап кылат дегендей пикирлерди айтты да. Сиз кандай ойлойсуз? Мисалы ушул азыр көп эле айымдар ушул пандемияда кыйналып, мисалы азыр кирешеде азыраак болуп калды, көп жумуштар, цехтер жоголуп калды, көп иштер кыскарып кетти, миграциядан келип олтуруп калышты үйдө, жөнөлтүрбайын деп бир ишимди ачайын дегендер үчүн эмне кеңеш берет элеңиз? Мисалы жанадан баштап мындай алипе кеңештерденчи, мисалы эмне кылыш керек? Ошентип эле чын эле 10 000 сом болсо деле баштай бериш керекпи, же бир 5-6 000 долларды топтош керекпи? 5-6 000 долларды күтүп отура берсе деле жакшы, анда бир жыл деле күтүп отура беребиз, 2 жыл деле күтүп отура беребиз, күнүмдүк тамактар кетип атат, күнүмдүк акча кетип атат. Эми мен өзүм жеке оюмча жана кыздардын деле кейстерден да ушундай аз акчадан баштаган кейстерден да мисал келтирсеңиз эсиңизде болсо. Мисалы ошо биздин мурунку долбоордун бир Нуржан деген катышуучубуз бар. Ал деле буга чейин башка деле бизнес школада окуп келген, анан бизге келгенде экөөбүз 1-2 жолу мынтип сүйлөшүп, андан кийин радиого да барып калдык да. Ал айтат, мага жана шейшеп немелерди тигишет да, төшөктөр, азыр төшөктөр да тигип калды, жаздыктар да тигип калды. Эң башында баштаганда ал декретте отуруп, үйдө өзү мектепте мугалим, декретте жөн эле отурбайлы, андан кийин эме тигип шейшептерди өзүнө эле тигип баштады. Андан кийин болсо тиги подружкалары көрүп, кошуналары көрүп, бизге деле тигип берчи деп анан тигип баштады. Аны болсо тигип баштаганда дагы бирөөлөр сурап баштады. Ошентип анан дагы бир проектке келеби, бизнес мектепке, ал жактан бир аз тигип баштады. Бирок бизге келгенден кийин дагы айтат, мен ойлочумун
кочум көрүп мага $2000 керек, дагы бир жанагындай техника сатып алгангачы. Бирок бияка келгенден кийин мен түшүндүм дейт да. Мага эң биринчи жана $2000 эмес, эң биринчи мага билим керек болчу. Жана нетворкинг да. Андан кийин ал айтат, ошондо мен күтпөй эле баштай бердим, жана СММ кылдым, жана страничкасын ачты, давай жакшы эме кылдым деп ар жака мен көрөрмандардын эсине салып кетейин. СММде биз айтып атканыбыз бул жанагы социалдык тармактардагы иш алып барууну биз SMM деп кыскартып коет. Ошондон улам биз SMM деп кадимки сөзүбүзгө аралашып калды. Бул жанагы эле Instagram, Facebook, YouTube иш кылып социалдык акысы социалдык тармактар, TikTok. Ошонун баарына көңүл буруп, андан кийин жана маркетингде кантип сатыш керек, ошого көңүл буруп, андан кийин иштеп баштады. Азыр болсо мына мындай коронавирус карантин убагында да анын бизнеси жакшы болупту да. Мисалы Казакстанга сатып баштады. Бизге чалган, мисалы кантип Казакстанга сатсам болот, жана анткени ал болсо 1-2ден сатпайт да, мына чоң оп менен сатат да. Андан кийин бизде болсо чоң деген гостиницалар болсо ага заказ беришет, жана шешептер тикенде, жана алар сапатын карап эле алышат. 5-звездочный отельдерди сапаты ошо 3 жыл мурун баштады же 2 жыл мурун баштады, по-моему 2 жыл мурун да. Андан кийин күн сайын сапаты жакшы болуп баратат. Андан кийин монт Инстаграмда ачып караса 2 жыл мурун бул башка продукция болчу. Кымбат гостиницалар, мейманканалар алып атат. 5 жылдыктуу. Ооба, бизде жакшы гостиница, Bridges деген отель жана башка отельдер алар болсо ошолдон карап, жана антип баардыгын жана баасын, андан кийин жана качествосын баардыгын карап, ошондон сүйлөшүп, андан кийин ошондон баардыгын заказ кылышат да. Азыр болсо ошол Нуржан деген кыз Eltex деген жана немеде Инстаграмда отурушат да. Алар болсо бир эле шешеп эмес, журкан тигишет, одеяло тигишет, андан кийин жана жаздык тигишет, абдан чоң продукция да. Андан кийин жакшы эмелерди, андан кийин кыздардын себини дагы кете берет ал, сатылып. Ооба, кете берет деп ойлойм. Андан кийин бирок мындай төшөк эмес да, курак эмес, мындай жөн эле жана жамылып жата турган төшөктөр, ошондойлордун баарын тигет. Анан бизнеси абдан жакшы болуп өнүп келатат. Аны биз деле чакырабыз. Мисалы азыркы катышуучуларга мындай өзүңдүн историяңды айтып бер депчи, кандай кылып баштадың эле, эмне кылдың эле, корктуң беле? Ал деле айтат, мен коркком. Андан кийин кантип чыгам, мен мектепте иштесем, эчтекени билбесем, жана Инстаграм деген эмне экенин билбесем, анан акчам жок болсо, андан кийин дагы монтип бир аз санасам $2000 каяктан алам деп эле отурган. Бирок монтип иштеп баштаганда ал айтты, мынакей монтип өзүң жана иштеп баштаганда мындай көп мындай иш-чаралар жакшы боло берет экен да. Мындай нетворкинг да табылып берет экен, акча да табылып калды, андан кийин жакшы оборудование да табылып калды да, ошо керек болуп аткан учурунда. Ошондуктан менин кеңешим жеке кыздарга, аялдарга, мен өзүмө деле кеңешим, биз болсо башкаларды үйрөтө беребиз го, бирок өзүбүз мүнтүп баштабайбыз. Ал болсо күтпөй эле баштай бериш керек. Анткени биз күтүп атканда учуп кетип атат. Ар кандай анан коркуу сезимде чоңой берет. Мисалы бирөө айтат, эмне кыласың аны деп. Мен бир мисал келтирейин. Жакында эле ошол жана дагы бир ишкер айымга жолугуп калдым. Ал суши борборун ачыптыр. Бирок ага чейин ал ошол Россияда иштеп келген, анан карантинде отуруп калышкан, анан деги эле мигрант ишин токтоткусу келген аял да. Анан келин ошол үйүндө эле тааныштары, сен сушиде иштеп жүргөнсүң Москвада, кел суши жасап берчи, бүгүн биз сеникине конокко баралык деп. Анан жасаганда алар жакшы экен деп, анан ошол жерден идея келип, анан туугандарына биринчи жасайт, анан тааныштары заказ менен жасатат, кичине тыйын тыпырын берипчи. Анан үйүнөн сата баштайт. Ошол жанагы дагы эле ошол SMM же болбосо социалдык тармакта барак чачкандан баштап кете баштайт да. Демек бул социалдык тармакка кирүү бул заман талабы экен да, биринчи кезекте. Мен ойлойм, азыр эме бурулуш жери, менин бизнесим бурулуш жери ошол Инстаграмга барак чачканда башталды деп. Азыр болсо ал 10 адамга айлык берип офис ачып, азыр болсо башка Ош шаарында бир ишкер чыгып атат экен, сеть кылалык бизге Нарынга, анан Көлгө, анан Бишкектин 2-3 жерине сиздин рецептиңиз боюнча, сиздин контролуңуз боюнча ачалык дептир. Ал башкача кыргыз суши ойлоп таптыр. Мисалы ошол колбасалардан жасагандай куурулган жасаганбы же быжыдан жасаган ага да баратат экен, бирок иши кылып кыргыздын калың элине жаккан даамдар менен жасап атат экен да. Эми өзгөртүп өзүнүн мындай маркасы кылыпчы. Эми муну айтайын дегеним, ошол бурулуш жери ошол социалдык тармакта барак ачкандан башталды деп айтат да. Ошол жерде айтат, маршрутка баратып заказ алат элем дейт башындачы.
барат эле анан элдер карап калат дейт, кайсыл адрес деп, анан маршруткадан кийинки маршруткага түшө калып туруп маршрутка менен эле жеткирип жүргөнмүн дейт, үйүнө чейин, офисине чейин дейт. Ошолдон отуруп азыр эми 10 адамга айлык акы берет экен, 2 машина, бири мотоцикл, бири Матис, доставка жеткирип берүүсү камтылып турду. Да ушул мисалы хакатон деп азыр жаңы мектеп ошо тандалып алынган. Алар дагы ушул соц тармакта иштөө, маркетинг дагы эмнени үйрөнүшөт мисалы? Жок, бул жерде болсо булар болсо окуганда бүт тармактарды үйрөнүшөт да. Мисалы бул жакта жана хакатондо 3 күн болгондо жанагы ошол жанагы Инстаграмда, анан кийин Лалафодо, анан Ютубта кантип иштеш керек, мындай эң мындай азы деп коюшат, эң баштапкы нерселерди үйрөнүштү да. Бирок көптөр ошол жактан эле уже келгенде өздөрүнүн страничкалары бүт бардыгы бар экен да, жакшы эле билишет экен. Андан кийин болсо мынтип жанагы ошо 30тан ашык катышуучуну алганда алар болсо жанагы эме болсо үйрөнүшөт. Маркетинг кантип сатыш керек, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Бул маркетинг жөн эле эме СММ эмес да. Андан кийин болсо бизнес планды кантип түзүш керек, мындан башка инвестицияны каяктан табыш керек да, каяка кимге кайрылыш керек, анан кайрылганда кандай план менен кайрылыш керек, ошонун баарын кантип санаш керек. Андан кийин болсо мисалы офис мындай бизнес бир аз чоңоюп келатканда жана бухгалтерияны бүт бардыгын, операционный деятельностьтин баарын кандай кылып кандай түзгө салыш керек да, ошонун баарын үйрөнүшөт. Андан кийин болсо бул жакшы жери, бул бүгүн эле мисалы 1 айдын ичинде же 2 айдын ичинде окутуп эле бүтүп калбайт да. Бул жерде бизде менторлор бар болот. Мисалы ар бир мындай катышуучуга ушундай ментор келишет да. Мисалы бирөөсү болсо ресторанный бизнес болсо онда ошол тармактан мындай ментор бериш, бирөө образование секторунан болсо ошол жактан мындай ментор беришет. Менторлор булар кимдер? Булар болсо мындай уже ийгиликке жеткен мындай ишкерлер да, аялдар, эркектер, алар болсо ошо келип өзүнүн билими менен белгилүүлөрү бар арасында айтса болобу? Болот. Кимдер бар мисалы? Нара Каликова, Азамат Дыйканбаев, мен билишимче дагы кимдер, аттарын азыр билбейм, бирок жана мындай чоң компаниялардын мындай жетекчилери да, алар мындай өздөрү, алар биздин мастер-класстарга да келип мындай айтып беришет да өздөрүнүн историяларын. Бирок бүт бардыгы эле мындай чоң акча менен баштаган эмес, мына кандай кылып баштаган, анан кийин кандай кылып ушундай бизнеске келген. Андан кийин азыр болсо мисалы бизде суббота күнү жана Дыйканбаев Азамат Шамилевич Газпром мектебинин директору да, анан кийин уже финансылык жактан ал абдан мындай мыктуу тренер да, анан кийин мыктуу бизнесмен. Анан кийин болсо аны чакырып ошо образование, билим берүү тармактагы кыздарды, аялдарды чакырып, анан кийин кандай сурооңор бар, эмне ошондой бир жолугушуу уюштурдук да. Ол жакта болсо ошо 2 сааттын ичинде ал айтып берди кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Анан кийин бүт бардыгы өзүнүн идеяларын айтты. Анан кийин азыр болсо кандай тренддер бар, каяка караш керек, эмне кылыш керек, мындай мынча акчам бар, анан кийин мындай долбоор кылсамбы же тигиндей долбоор кылсамбы, ошонун баарын айтышып, анан кийин ошо биздин ментордон ошондой кеңеш алды да. Бул эң жакшы, анткени мындай адамдарды биз мындай күнүмдүк жашоодо көрө албайбыз. Анан кийин на прием тоже попасть очень тяжело. Ошондуктан болсо ушундай суббота күнү биз болсо 1 айда 2 жолу ушинтип чакырып турабыз да, белгилүү адамдарды. Анан кийин өздөрүнүн кеңештерин беришет. Анан кийин кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, өзүнүн идеялары менен бөлүшөт. Мисалы ошол эле суббота күнү биздин жолугушууда биздин ментор айтып кетти да, мисалы азыр билим берүү тармагы абдан жакшы өнүгөт. Анан кийин бул жака карасаңар, анан кийин моундай кылса болот, тигиндей кылса болот, баштай бергиле депчи. Анткени болсо азыр бүт барды онлайнга өтүп атат, бирок моундай тренддер бар деп, анан өзүнүн телефонун да берди. Анан кийин дагы чалып же жазып кеңеш алсаңар болот депчи. Дагы бир нерсени сүйлөшсөк, сиздин өзүңүздүн оюңуз кандай? Кээ бир айымдар, кыз келиндер мисалы ошол өзүнүн билген билимин монетизация же болсо ошону тыйын алып келүүгө же болсо ошол кирешесин көбөйтүүгө пайдаланууну билбейт экен да. Мисалы көп айымдарда, көп кыз келиндерде аябандай билим чоң. Мисалы тил билишет, анан дагы кандайдыр бир сабактардан жакшы күчтүү да, предметтерден. Ошолор мисалы билим берүүндө өзүнүн ишин жүргүзө алабы же бул процедураны сиздер анализ кылган эмессиздерби? Мисалы канча акча кетет, лицензия берилеби, же болсо репетитор болуш үчүн эмне керек экен, же жөнөкөй эле патент алыш дебесе болобу? Жок, бул жактан биз анализ кылган эмеспиз. Анткени биздин максатыбыз башка да. Андан кийин болсо бул жакта айтып кетсем, көптөр болсо өзүнүн билимин сата албайт же монетизация кыла алышпайт. Эми бул жерде көп эле жана изилдөөлөр жүргүзүлгөн, сиз деле билесиз. Мисалы
72 сааттын ичинде өзүң жана алган билимиңдин баарын мындай ишке ашырбасаң же баштабасаң да анда ошомончу эле кала берет. Анан бизде мындай мен деле өзүмдү ошол жака эме кылам. Биз болсо тренингтерге барабыз, анан кийин тигиндей мастер класска барабыз, анан бияка барабыз, анан онлайн болгондо бар бүт бардыгына жазылып алабыз, эптеп өтөбүз депчи. Анан эптеп өтөбүз, анан кийин ошомончу унутуп калабыз. Сандыкка салып. Анан кийин монтип бир жыл өткөндөн кийин карайбыз, эмне жасадык дегенде тиги болсо мен менен деле баягы деле мастер класста өтпөдү эле, анан бирок тигиндей бизнести куруп алыптыр, анан кийин моундай кылып алыптыр. Мен болсо бүгүн эле биякта отурам. Ошентип эле бизде кала берет. Анан бизде мындай орусчасын айтканда ходячая энциклопедия деп коет да, көп эле ошондой ходячая энциклопедиялар болот. Бул бир. Экинчиси болсо бизде көбүнчө мындай аялдарда мындай самооценка аябай ылдый да. Көптөрү болсо өзүнө ишенбейт. Бул болсо бир эле Кыргызстанда эмес, эми Кыргызстанда көбүрөөк да, бүт дүйнө жүзү боюнча мындай изилдөөлөр бар. Аялдардын самооценкасы эркектерге караганда аябай ылдый. Бул жасалма ылдый болгон да. Ооба, ылдый. Анан кийин өзүнө ишенишпейт. Көптөр эле монтип ишенип эле монтип. Бизде бунун баары болсо жанагы маданияттан келет да, жана укук маданияттан, жана үй бүлөдөгү маданияттан да. Бизде болсо мынтип жана изилдөөгө караганда мисалы ушул өзүнүн ылдыйга коюунун же болбосо ошо өзүнүн эле баасын билбөөнүн дагы бир себептери бул жана иши оңунан чыкпай калса же болбосо кандайдыр бир акчасын туура эмес жумшап койсо ошонун артында турган сөздөрдөн коркот да. Мисалы мына айтпадымбы, сен жасалмак эмессиң, мына банкрот болдуң. Ооба, бул мындай сөздөр жана биздин эле жакындарыбыздан да. Ошо жакында айлана чөйрөбүздөгү адамдар да, ошо таасир эте турган адамдар. Бирок ошол үчүн эркек адамдар мисалы ошондой жасалбай калса, ага башкача мамиле жасалат да. Эчтеке болбойт. Попытка не пытка. Ооба, попытка не пытка. Же болсо ооба ошон тиги эме болду да, анан ушундай болуп калды, башка бирөөгө шылтапчы, мисалы доллар түшүп кетти да, анан же болсо акча жоголуп кетти да, анан депчи. Ушундай ушул гендердик же болсо стереотиптик эмелерге кандай күрөшсө болот коомдо? Мындай гендердик стереотиптерди көз жумуп коюш керекпи же кандай? Эми көз жумсак көз жумуп эле отура беребиз. Бул болсо гендердик стереотип бул бир эле жагы да, мындай чыгып жанагындай зордук зомбулук көбөйүп атпайбы да. Анан бизде болсо жана кантип, менин оюмча да, кантип мындай күрөшсөк болот. Эми үй бүлөдөн башташ керек, өзүбүздөн башташ керек. Үйдө кыздарды, балдарды биз жана үй бүлөдө тарбиялап атканда жанагынтип кыздарды биз айтабыз го, билбейм, мени деле ошентип чоңойтушкан. Там прокуратурага барба, тияка барба, бияка баспа, анан кийин 20 жашта күйөөгө тийиш керек. 20 ашканда мен күйөөгө тийгенчикти айланайын, канча жолу мени сурады, качан күйөөгө тийесиң. Ошонун баарын айтыша берет. Анан кийин болсо үйдө деле айтышат, чоң апалар айтышат, мамаң айтышат, папаң айтат, туугандардын баары айтышат, кызым күйөөгө жетип калды, качан чыгат. Анан кийин окуп эмне кереги бар, тиги англис тилди билип эмне кереги бар, айтинин эмне кереги бар, азыр күйөөгө чыксаң. Убакыт изөтөт андай. Эң мындай максатың, кыздын максатын жана күйөөгө чыгыш деп коюшат. Эми бул туура эмес да. Бизде азыр көрүп атпайсыңбы, канча кыздар айтиде, канча кыздар мындай успешный предпринимательдер да, бүт бардыгы өздөрүн багып атат, үй бүлөлөрүн багып атат, ата энесин багып атат. Бул эң жакшы. Анан кийин болсо кичинекей кезден баштап эле жана мектептерде, садиктерде да, мен балдарым садикке барат, анан кийин жанагындай утренниктер болот го. Вот мен 3-чү балам садикке барганда, утренникке барганда 8-мартта дайыма мындай ошол утренниктин смыслы мындай болчу да. Мамасы баласын садикке алып келет, анан үйдүн жумушун жасайт дегенде эмне, атасы болсо жана диванда жатат да. Ошону садиктен баштап көрүп атпайбызбы? Ошонун баарын көрүп, садиктен, үйдөн, мектептен, анан кийин үйдө болсо менин мамам деле мисалы 2 кызым, 2 балам бар, айтат кызыма: "Сен кызсың, посуданы жуу да, идишти жуу". Ал айтат: "Эмне үчүн?" Тигилемне, "Эми сен кызсың да, сен үйрөнүп алышың керек". Мен болсо башкача деп айтам. Мен айтам: "Макул, тайнеңерди укпай эле койгула". Ар бир адам өзүнүн идишин жууш керек, өзүнүн аркасынан неме кылыш керек. Анткени биз анан кийин эми күйөөгө тийесиңби, тийбейсиңби, бул бир да. Тийгиң келсе, пожалуйста, тийсең болот. Канча бала төрөсөң өзүң чечишиң керек да, өзүңүн күйөөң менен. Анан кийин өзүнө жар тандаганда дагы ошол кыздар кандайдыр бир ушундай баалуулуктарына карап турмушка чыгып, анын үй бүлөсү ийгиликтүү жана мындай бактылуураак болот деген дагы абдан туура. Бизде көптөр айтышат го. Экөө сүйлөшүп жүргөн, кыз жигит болуп жүргөн мезгилинде деле мындай идиш жууганын, же болбосо дагы кандайдыр бир көз караштарын, жана азыр чай куй деп Twitterде эме болуп коет, талкууланып чайды кеп куюш керек деп. Ушундай баалуулуктарга карап эме болсо, анан
үйдө дагы ошол айтылып атса, кийин жигити менен жүргүнчө ошол турмушка аттанып атканда дагы ошол бул нормалдуу эле нерсе экен деген кабыл алып туруп, анан жана дагы эмне жанагы айлана берет да, цикл. Айлана берет, анан кичинекей кезден баштап эле мисалы үйгө келгенде айтабыз, кой сен мындай көйнөк кийип ал, кыскараак шорты кийбей, анан минтпей, анан тигинтпей, анан кийин болсо тамакта жаса, үйрөнүш керек, анан тигиниш керек, миниш керек, анан кийин болсо жанагынтип мектеп бүтүп атканда эме кандай профессияны тандаш керек, сен же врач бол, же мугалим бол. Мен да мамамдар айтканда, мугалим эле болбойсуң, курой мектепти бүтүп мектепке экинчи келбейм да. Ошонун баары балдарга болсо мисалы айтат, прокурор болосуңбу, мындай балдар деле, кичинекей балдар деле уксак, мындай кыздарды, балдарды мындай коноктор келгенде бизде кыргыздар мындай го чакырып, анан ким болосуң, анан мындайсың, анан тигиндейсиң деп айтканда, балдар болсо көбүнчө айтышат, мен же президент болом, же тиги депутат болом, же прокурор болом, же дагы мындай ушундайлар эмелерди айтышат да. Кыздарды болсо мынтип же врач болом, медсестра болом, жана мугалим болом, мындай. Кыздар болсо жанагындай следователь болом десе, ата энеси көбүнчө каршы болот. Прокурор болом десе, ай прокурорду эч ким күйөөгө албайт. Анан кийин үйгө түндө келесиң, анан минтесиң, анан тигиндесиң, анан прокурорлор сөгүнүшөт, анан кийин алар мындай тигинде ушундай толтура, мындай жалаң эле гендердики эмес, мындай ар кандай стереотиптер толтура да. Анан кийин болсо ошонун баары биз болсо үйдө айта берсек, анан кийин кыздар болсо турмушка чыкканда ал жактан андан 5 метр айтат, кайнене кайнаталары, күйөөсү деле айтат. Андан кийин мындай бүт жактан айта бергенде өзү деле ишенип калат да, мындай чын эле үйдө эле отуруп эле тамак эле жасай бериш керек, анан бала төрөп эле баланы карай бериш керек. Бирок мындай изилдөөлөр жүргүзүлгөндө да көптөр айтышат го, көп мындай иштеген мамачкалар болсо, иштеген ишкер айымдар болсо айтышат го, мынакей мындай балдардын астында, үй бүлөмдүн астында өзүмдү күнөөлүү кылып сезем, анткени балдар менен үй бүлө менен көп мындай время, көп убакыт жүргүзө албайм депчи. Бирок изилдөөлөр бар, мынакей иштеген мамалардын, иштеген апалардын балдары мындай көбүрөөк счастливый дегенде кантип бактылуураак да. Анткени болсо бул бир да. Андан кийин болсо балдар болсо апасын көрүп, атасын көрүп чоңойот да. Апасы мындай өзүн жакшы алып барып, өзү жакшы сезип, анан кийин жумушка барып, жакшынакай кийинип, мындай маанай жакшынакай болсо, балдар деле ошого көнүп калышат да. Анан балдар деле ошого жеткенге мындай аракет кылышат. Күнүгө эле үйдө отурган мамасын көрүп, анан кийин настроениясы жаман, анан көңүлү жаман, анан кийин акчасы жок, анан жадайт балдарынан деле. Конечно, жадайт. Ошонун баарын көрсө, ай ушундай эле жашаш керек экен. Анан кийин же болбосо үйдө жана үй бүлөдөгү зордук зомбулук болгондо кыкырып, өкүрүп, урушуп, ошонун баарын көргөндө ал ошентип ойлойт, ушундай эле жашоо бар экен, башка жашоо жок экен деп. Ошондуктан мындай өзүбүздүн мындай примерибиз менен көрсөтсөк, жумушка чыгып, анан жакшы маанайда жашап, бири-бирибизге мындай жакшы мамиле кылып, ошону көрсөтсөк, балдар деле мен ойлойм бир-аздан ошондой максатка жеткенге аракет кылышат депчи. Ато биз болсо аны воспитывать этеп беребиз, бирок өзүбүз башкача кылып беребиз да. Балдар болсо аны воспитание укпайт, биз эмнени жасасак ошону эле кайталай беришет да. Кайра темабызга кайра келсек, бизге көз гендерге кетип калдык. Анан ушул азыр мисалы бизди угуп аткан аймактагы айымдар болсо, деги эле ушул кыргызстандык айымдар, кыз келиндер ишин баштайбыз деп аткан болсо, мисалы сиздерге кайрылса болобу? Кандайдыр бир кеп кеңеш менен деги эле ушул айым креативдин кийинки долбоорлоруна катышуу үчүн? Сөзсүз түрдө бизге кайрылса болот. Биздин Инстаграмдагы баракчабыз бар, Фейсбуктагы баракчабыз, бирок Инстаграмдагы баракчабыз аябай жакшы күндүгө маалыматтар чыгып турат да. Андан кийин биздин She Starts деген Инстаграмдагы баракчабызга кирсе, кайрадан айтып коебузбу? She Starts дегенге кирсеңер, ошол жактан баардыгы бүт маалыматтар бар. Кандай проекттер болуп атат, каяка заявка берсеңер болот, каяка катышсаңар болот. Андан кийин өзүңөрдүн билбейм жана кеңеш алам, анан кийин дагы бир кандай суроо же жардамдар керек болуп атса, каяка кайрылсаңар, каяка кайрылыш керек. Ошол жакта эле биздин жана дайректке жазып эле, анан кийин же биздин телефондар бар, ошол жака деле кайрылсаңар болот. Мисалы бизде азыр болсо медиа проект өтүп атат. Медиа аркылуу айымдардын ишмердүүлүгүн кеңейтүү деген бул бир проект. Экинчи болсо бизде мындай бизнес платформабыз бар да, аракетчил айым деген. Бул жерде болсо бул проект эмес, жана донорлордун проектин иштейбиз. Бул болсо башка бир бөлүгү, мисалы көп эле аялдар бар, бизнестер бар, баштаган. Анан кийин болсо мындай инвестицияны каяктан табыш керек, анан жана бизнес план менен каяка кайрыш керек, ошондой мындай иштер керек, кеңештер керек болсо, же мындай инвестиционный эмелерди кантип жасаш керек, ошондой биздин жана
жана платформабыз аракетчилерин ошондойго жардам берет да. Анан кийин болсо бул акчага, бирок акчасы ар кандай болот, өзүңөр бизге кайрылып, анан кийин мындай суроолорубуз бар, анан мындай жумуш жасаш керек деп эме биз менен бул кызмат экен, ооба, биз менен байланышсаңар бүт баардыгын биздин адистер айтып беришет да. Анткени бул азыркы күндө аябай керектүү болуп атат. Бизде болсо мындай проекттер бар, тиякта бул долбоор, анан кийин ал жакка да бериш керек да, жана проектный заявкаларды бериш керек, бизнес пландарды бериш керек, анан кийин жанагы бизнестин бүт документтерин баарын чогултуш керек. Бул деле бир аябай чоң иш да. Ошого жана аракетчилейм деген платформабыз жардам берет да. Рахмат. Анда биздин убактыбыз да жыйынтыкталып калды. Урматтуу көрөрмандар, Жамааттык медианын көрөрмандары, сөзсүз түрдө Айым Creates долбоору тууралуу, ошондой эле Instagramдагы She Starts деген аккаунт менен дагы жаңы жаңылыктарды окусаңыздар болот. Бүгүн биздин студиябызда аялдардын ишкердигин өнүктүрүү фондунун негиздөөчүлөрүнүн бири Айжан Жуманалиева болду. Биз ошол кыз келиндер арасында ишкердикти өнүктүрүү темасында кеп кылдык. Сизге чоң рахмат атайын келип маек куруп бергениңиз үчүн. Рахмат.